Саламатсыздар. Бүгүн сиздер менен биз сабакта Google'дун биз билбеген жактары деген теманы карагыбыз келди. Себеби биз Google'дун күндө интернеттен көптөгөн маалыматтарды издейбиз. Бул Google издөө машинасы деп аталат. Google'да маалымат издөөдөгү эң кыска жана эң түшүнүктүү белгилер менен тааныштыра кетсек, бул белгини биз J дегенди түшүндүрөт. Google'да издөө максатында мисалы алма, өрүк, банан деп жазсак, ал бул 3 сөздүн баарын камтыган барактарды да издейт. Ошол эле учурда изделген сөздөр өз-өзүнчө турган барактарды да таап чыгат. Бирок сиз жогоруда көрсөтүлгөн белги менен алма, өрүк, банан деп жазсак, ар бир сөздүн өз-өзүнчө таап чыгып ишиңизди бир аз жеңилдетет. Андан кийин муну сиз өзүңүздөр атайы мисал кылып иштеп көрсөңүздөр болот. Белгилүү сөздүн алкагында чыгып кетпегендей кылып калыптанган бир сөздү гана издесек, биз тырмакча белгисин колдонобуз, же болбосо тырмакча функциясы деп аталат. Мынакей көрдүңүздөр. Биз ушул жерден мисал келтирип көрөлү. Ал үчүн биз Chrome'го киребиз, Google сайтка, анан мисалы мен жөн гана Мурас деп жазып көрөйүн. Эч кандай тырмакчасы жок. Мурас деп. Поиск кылабыз, издейбиз. Демек, азыр учурда Мирбек Атабековдун Мурас аттуу ыры аябай көп популярдуу болгондуктан, андан тышкары дагы мынакей көрдүңүздөр. Кыскасы Мурас деген аталыштагы мынакей жилой комплекс Мурас, Эдилта Кейжи, кыскасы ар кандай Мурас аталыштагы сөздөрдүн баарын таап чыгып берип койду. Бизде маалымат издөөдө бул өтө көп баракты барактап чыгуу, бизге керектүү маалыматты барактап чыгуу тоскоолдуктарды жаратат. Андыктан биз тырмакчага алып, Мурас деп жазып, мисалы мен куланак деп жазгым келди, себеби биз Мурас деп себеби биз атайы видео тарттык элек мектепте, анан аны мынакей көрдүңүздөр, тааним фонду форуму менен атайы биз окуучулар менен биргеликте Мурас аттуу тартып, аны биз өзүбүздүн YouTube каналыбызга жүктөгөнбүз. Жана куланак, анан Мурас аттуу сөздүн баарын бизге 2 гана сөздү таап берди. Ошол жерден карап турсаңыздар, мынакей куланакка Памирден кыргыздар келип жашаганы көрсөтүлдү. Биздин куланак жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттары деген дагы сайтыбыз бар. Мынакей көрдүңүздөр, бул жерде да куланак деген сөз бар. Жана ал жерге да биз Мурас деп дагы кошконбуз. Куланак айылынын кызыктуу тарыхы, мынакей куланак деген сөз чыккандыктан, демек бизде Мурас жана куланак деген катышкан сөздүн баарын интернет баракчалардан таап бизге сайттарды көрсөтүп берди. Эми биз ушул жерден эле Мурас куланак дебей, Мурас Мирбек Атабеков деп көрөлү. Анда кандай бизге жыйынтык чыгарып берет болдук деп көрөбүз. Поискту басабыз, издөө дегенди. Мынакей Атабеков. Булар видеолор чыгып калды. Кыскасы Атабеков аталыштагы жана Мурас аталыштагы издөөдөн бизге көрсөтүп берди. Андан кийин сабагыбызды улантсак, бизде дагы бир жакшы кеңеш, бул белги ден деген сырткары, ушундан сырткары же ушуну гана дегенди гана көрсөтөт. Мисалы мен Windows деп издесек, интернетке кирели. Мисалы мен поискке же болбосо жанагы Мирбек Атабековдун үстүнө жазып көрөйүн. Windows деп туруп кире коюп, анан XP деп жазып көрөлү. Демек, азыр карап көрөлү. Бизге кандай жыйынтык чыгарып берет экен. Мынакей Windows XP. Кыскасы Windows XP деген гана маалыматтарды бизге алып чыгып берди. Эгерде биз Windows деп туруп, тырмакчасы жок гана Windows келиңиздер, анда тире белгисин алып көрөлү.
анда кандай маалыматтарды чыгарып берет болду экен. Текшерип көрөлү. Windows XP дегендин баарын чыгарды. Анан Windows деп эле көрөлү. Эч кандай эчтекеси жок. Анда кандай бизде кандай жыйынтыктарды берет. Поиск. Мынакей көрдүңүздөр. Windows, загрузка, кыскасы Windows аталыштагы аталыштын баарын таап берди бизге Windows 10 деп. Демек, биз издөдө бизге кайсы гана маалымат керек болсо, биз ошону гана жазып, жана тире белгиси менен ажыратсак, бизге ошол гана маалыматты таап берет. Андан ары сабагыбызды улантсак, бул белги, көрүп турасыздар, белгиси окшоштор дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, бир сөздү ушул белги менен кошо жазсак, Google бул сөзгө тектеш болгон башка сөздөр жана алар жөнүндө сунуштайт. Тилекке каршы, бул кызмат англис тилинде жүргүзүлгөн издөөлөргө таандык. Андан кийин жылсак, бизде көрдүңүздөр, жылдызча белгиси. Бизде жылдызча деп атайбыз, интернет тилинде маска деп аталат. Бул функция издеп жаткан фразаны кайсы бир сөздүн унутуп калган бөлүгү эсибизде болсо, унутуп калган жерибизге жылдызчаны терип койсок, анда бизге таап бериш керек. Биз азыр муну дагы мисал жүзүндө көрөлү. Мынакей бул жигит Сатыбеков жана жылдызча мен сенден дедик. Көрөбүз, бизде мынакей загрузка болуп издеп жатат. Мынакей мен сенден кетейинчи, мен сенден кетейинчи. Бул видеолору болуп чыкты. Жана мынакей мен сенден кетейинчи, мен сенден кетейинчи. Демек, биз унутуп калган сөздүн ордуна башын жазып, аягына биз жылдызча терип койсок, интернет булактарынан бизге Google таап берет. Дагы андан ары улантсак, мисалы, биз бул жерден бизде интернет слабый болгондуктан бул Define деген иштебей койду мисалда. Бирок мен айта кетейин, Define мисалы Манас деп жазсак, Wikipedia жана башка интернет блоктарынан бизге Манас деген сөздүн түшүндүрмөсүн таап берет. Эми андан кийин улантсак, мисалы аудио файлдар жана музыка издеш үчүн биз music деп жазып, анан ырдын аталышын жазабыз. Демек, биз музыка деп бергенден кийин ошол форматтагы музыкаларды гана таап берет. Мисалы, азыр биз жазып көрөлү. Ак кептер деп көрөлү, Мына эгерде биз music деп жазбай, ак кептер деп жазсак, анда башкача көрмөкпүз. Демек, бизге жалаң ак кептер тууралуу музыкалар, мынакей Non-Stop дуэти, Каныкей ак кептери, Гүлнур Сатылганова ак кептер, кыскасы музыка аталыштагы ак кептер, мынакей Арман тобу ак кептер. Жөн гана мисалга мен мисалы азыр мюзикти алып көрүп, ак кептер деп жазып көрөлү. Анда кандай жыйынтык берерин көрөбүз. Биз биринчи мюзик деп издегендиктен биринчи музыкалар чыгып калды. Эгерде биз антпей туруп издесек, анда мынакей көрдүңүздөр, мына кыргызский, мынакей көрүп атасыздар, башка нерселер да кошулуп калды. Демек, биз издегенде өзүбүздүн жумушубузду жеңилдетиш үчүн ар кандай функцияларды колдонсок жакшы жыйынтыгын берет. Эми кайсы бир акча бирдигин экинчи акча бирдигине которуу үчүн мисалы деп жазсак, мисалы 50 рублей долларга США деп жазган бизге жетиштүү. Азыр биз дагы текшерип көрөлү, эгер бизде интернет жакшы болсо, бизге таап берет. Мынакей көрдүңүздөр, доллардын курсу дагы. Мынакей көрдүңүздөр. Эми андан ары улантсак сабагыбызды, дагы бир Google'да издөөнүн дагы бир жеңилдетүү функциясы бул file type деп жаткан маалымат, издеп жаткан маалыматыбыздын кандай форматта болушу керектигин белгилейт. Мисалы, биз Манас деп туруп белгилеп туруп берип көрөлү. Бул кандай бизде кандай иштейт болду экен интернетте. Мынакей жанагы жерге жазайын.
Биз манасты PDF форматында таап бер дедик. Бирок бул таап алган жок. Көрдүңүздөр, PDF форматында эчтеке табылган жок. Демек биз док форматында издеп көрөлү. Док деген бул документ форматында же Word форматында, Демек Word форматында издегибиз келсек, биз англисче док деп жазышыбыз керек. Эми издеп көрөлү кандай болду экен. Таппай атат. Эмнеге? Табыш керек эле. Дагы бир издеп көрөлү. Турабыз. Мынакей табыш керек эле деди элек, тапты. Манас. Биз ката бул жерден ката жазып алган экенбиз. Кечирим сурайм. Ал үчүн биз оңдоп койсок болот. Мынакей. Биз сразу бул жерде жазып алган жерден мен ошол замат оңдогонго өттүм. Мынакей бизге документ форматында жана ошол манас тууралуу сүрөттөрдү дагы кошуп таап берди. Мынакей көрдүңүздөр. Мына PDF форматында чыкты. Мынакей көрдүңүздөр. Эми дагы андан ары улантсак. Мынакей таймлайн. Бул кайсы бир тарыхта калган адамдын, инсандын атын менен издөө. Мисалы, тарыхта аты калган кайсы бир адамдын атын жазып туруп, артынан биз ушул функцияны жазып койсок, ал адам тууралуу толук маалыматты бизге чыгарып берет. Мисалы, дагы буга да мисал жасап көрөлү. Иштейт, кандай иштейт болду экен, Мисалы, мен Чыңгыз Айтматов тууралуу менимче интернетте абдан көп маалымат бар. Анан мен Алыкул Осмонов деп жазгым келип турат. Кыргыздын акыны Алыкул Осмонов, Баарыбыз билебиз Алыкул Осмоновду. Жазып көрөлү, Осмонов деп туруп, мени көчүрүп келип койгон. Карайлы. Чат экен. Алыкул Осмонов. Алыкул Осмонов атындагы орто мектеп. Мынакей көрдүңүздөр, ал жөнүндө сүрөттөрдү да кошуп чыгарып берди. Демек, бул биографиясын тапканда сөзсүз түрдө бул функцияны колдонсок, бизге жакшы жыйынтыгын берет жана убакытты көп албайт. Эми сиздердин көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул маалыматтарды биз Шолкун журналынан алып дайындалды. Даярдаган Айзат Түмөнбаева, Абдылдарабаев орто мектебинин мугалими, информатика мугалими. Чоң рахмат.